Адам атанын окуясы. Зың зың зың. Алгач арайланып, бер айланып, жанына жакын барганга даай албай жаткан. Не кыймылы, не үнү жок. Казыктап кагып койгондой ордунан жылбаган сөөлдөгөн сөлөкөттүн балесинен коркконбу деген шекилдүү Иблис эми ага жакын келип чертип көрдү. Зың зың. Башында жаңыдан жаратылгандай илешкен жумшак ылайдан болчу. Эми кара зыңгырап катып калыптыр. Өңү да бозоруп баратат. Кызык. Сыртыго зыңгырап катыптыр. А ичи эмне болду экен? Ары кызыгып, ары мунун жаратылганындай ичи тарып, Иблис ары бери тие качып турду. Акыры батынып сөлөкөттүн оозунан кирип ичин карады. Ичи көңдөй, көбөк экен. Сүйүнүп кетти. Ичи көңдөй турбайбы? Анан арыда жакын келүүдөн чочулап, айбыгып эмне болуп кетер экен деп тиктеп турган периштелерге эрдемсине карап, «Эй, мунун ичи көңдөй турбайбы? Хе-хе, мага койсо муну мен жөн эле башкарып алам го», деп кекердүү жылмайды да зырт койду. Адам жаратылганга чейин тирүү макулуктардан периштелер менен жиндер өмүр сүрүптүр. Нурдан жаратылган периштелер Кудай Таалага сыйынып, анын буйруктарын аткарат. Аларда күнөө, ката, жаңылуу деген болбойт. Аруу, таза жаман жолго бут койбогон кишини периштедей киши экен дешкени ошондон. Периштедей болбой калсын, адам пенде кайдан периштедей болсун. Жаралгандан кыямат кайым болгончо жаратуучусуна ийиле таазим кылып, үрүккө кылган периштелер бар. Чекесин жерден көтөрбөй сажда кылып турган бар. Булар такыр башка алам. Адамды аларга теңөөнүн өзү туура эмес. Атүгүл энелер жанындай көргөн наристесин эркелеткенде да периштем деп айтпасын. Эркелеткенге сөз көп эмеспи? А периштелерди жайына койгон оң. А жиндер жөнүндө кеп таптакыр башка. Кудай Таала аларды оттон жараткан экен. Жаман жиним келди, жиним кашайды деп калышат кээде. Жини келгени от чачыраган көзүнөн да байкалат. Көзү кызарат, үнү көтөрүлөт. Отурган жеринен тура калат. Өзүн токтото албай күйүп жанып кетет. Бул ошо жиндин кылганы. Ага муздак сууну жаба койсоң басаңдайт. Жини кетет. Ачууланганда дарат алгыла деген осуяттын сыры ошондо. Суу отту өчүрөт. Адам болуп жаратылганга чейин 2000 жыл илгери жиндер жашаган. Көп жашаган көптү көргөн, көптү билет. Алардын өмүрү да адамдыкындай кыска эмес. Чоң ата, чоң энеңдин кебете кепширине көрүнгөнү ошондон. Жанагы көз ачыктар ошондон пайдаланат. Тагыраагы алар жиндер менен иштешет. Башыңда мындай өткөн экен, тигинде өткөн экен деп мурда болгондорду так айтса, адамдар ага ишенет. Ой, бул укмуш билет турбайбы деп аны Кудайдай көрөт. Анын айтканын кылат, айтканын берет. Багың байланып калыптыр, аны чечип берем дейт, көз ачык. Күйөөң тим эле алаканына салып жүрө тургандай сүйүү пайда кылам дейт. Жолуңду ачам, жүрбөгөн ишиңди жүргүзөм дейт. А өзүңчү? Эртинен кечке кимди алдап, 100 сомун алсам деп күнгө какталбай, өзүңдүн багыңды, жолуңду да ачып албайсыңбы деген киши жок. Кудай сактасын. Жиндердин амалы күч. Алар бара жаратуучусу чийип берген жолдон чыгып, күнөө жасап, бири-бирин өлтүрүп, акыры ортодо кызыл кыргын болгондо, Аллах күзөтүүчү периштелердин жиберип, аларды мухиттин ары жагындагы аралдарга кууп жиберген дешет. Кийин Аллахтын уруксаты менен кайра эл аралап, бирок мурдагыдай ээн эркин эмес, жашыруун таштанды, ыплас. Адам баласы жашабаган ээн жерлерди жердеп, сөөк, тезек сыяктуулар менен азыктанып күн кечирип калышыптыр. Ошон үчүн мындай жерлерде этият болуу керек. Айрыкча күн батаарына таяп калганда жиндер жабылак сыртка чыгат. Шам талаш эшикке чыкпа деп энелерибиз бекер урушпайт. Жер бетинде өзүм орун басар кылып адам баласын жаратам деп Кудай Таала периштелерине сүйүнчүлөйт. Кан төгүп, бири-бирин кырып жөө турган эмнелерди эмнеге жаратасың? Сени аруулап, мактап, даңктап турганга биз ылайыктуубузго дешет периштелер. Сыягы алар өздөрүнөн башкалардын баары акыр түбү туура эмес ишке баш коет деп ойлошсо керек. Анткени алар тиги жиндердин кылгандарын көзү менен көрүшкөндө эми дагы бир макулуктар жаралып, алар да жиндер сыяктуу чектен чыгып, капыр болуп кетеби деп чочтулап калышты окшойт. Бирок Кудай Таала алардын көңүлүн жайгарып, мен силер билбеген нерсени билемин да, деди.
Ооба, периштелер канчалык таза, аруу макулуктар болсо да, Кудай Таала аларга үйрөткөн нерсени гана билишчү. Кудай Таала болсо өзүнүн аалым, кайыпты билүүчү сыпаты менен бул жаратылып жаткан макулуктун урпактары жалаң эле тоң моюндар эмес, арасында анын барлыгына, бирлигине ишенип, ага гана сыйынып, ушунусу менен могу периштелерден да жогору дажага көтөрүлө тургандары бар экенин даана билген. Ошентип Кудайдын буйругу менен периштелер жерге келип андан ылай үзүп кетишет. Кудай Таала периштелер алып келген ылайды аралаштырып, буга чейин периштелер да, жиндер да көрбөгөн өзгөчө кейиптеги сөлөкөттү жасайт. Периштелер жерден ылайды алганда бири кара, бири ак, бири кызыл, дагы бири чойлчак, бири болсо морт, айтор жердин ар кайсы тарабындагы ар кандай ылайдан үзүп чыгыптыр. Анын баарын келтире ийилеп, аралаштырганда табияты да, түсү да өзгөрүп, андан карамжыл тарткан сөлөкөт пайда болот. Адам баласынын түсү кыялып, пейили, ар түрдүү болуп калганы ушундан дешет. Жердин үстүнкү катмарындагы адим топурактан жаратылгандыктан адам деп аталган сөлөкөт жансыз, кыймылсыз бир канча убакыт турду. Өтө кооз, көркөм келбеттүү, бирок алигиче кыймылсыз катыган бул сөлөкөткө периштелер да, жиндер да суктана карап, жакын келүүгө дай албай жүрүштү. Бир гана жиндердин ана башы болгон баягы иблис буга ябай тынчсызданды. Өзүнүн көркөм келбети келиштире жасалган макулукка ичи тарыды. Ары бери айланып, акыры анын ичи көңдө экенин өзү көзү менен көргөндөн кийин гана жаны жай алып, өзүн өзү бир аз тынчтандырды. Убакты сааты келип, Кудай Таала өзүнүн рухунан үйлөп адамга жан киргизе баштады. А дегенде адамдын белинен өйдөсүнө жан кирди. Кудай Таала үйлөгөн рух анын кайсы жерине жетсе, ошол жери дароо этке, канга айланып кыймылга келип жатты. Белинен өйдө толук жан киргенде адам өзүнүн кебетесине суктана карап, өзүнчө сүйүнүп кетти. Кээ бирөөлөр өзүнүн келбетине, сулуулугуна манчыркап, мактана коймой бар эмеспи? Бул ошол адам атанын али толук жаратылып бүт элек кезиндеги адатынан. Анан бейиш багынан үзүлүп түшчүдөй болгон мөмөлөрүнөн көзү өтүп, колун сунуп шашыла алдыга умтулуп калды. Бирок али бут жагына жан кире элегиле. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын курсак камын жеп, эмчекке жармашканы, Кудай Тааланын атасы адамды жаратканда, анын тамакка муктаждыгын кошо жаратканында. Ошондой эле адам баласындагы шашкактык да адам атабыздан калган ийинчи. Адамдын мурдуна жан кирип, аркы беркинин жытын алгач сезгенде чүчкүрүп жиберди. Кудай Таала анын дитине салып, "Алхамдулилла" деди адам. "Ярхамукаллах" деп жооп кайтарды Кудай Таала. Адамдын өз ыктыярысыз эң биринчи кыймылы ушул чүчкүрүгү болду. Кудурети күчтүү Кудай Таала көрсө адам пендени бардык ишти өз каалоосу менен жасай албастыгын, өзү каалабаса да тагдыр пешенесине жазылган иштер боло берерин, аны болтурбоого адам пенденин акылы да, күчү да жетпестигин ал жаңы эле жаралганда эле мына ушул жөнөкөй чүчкүрүк менен билгизип койгон тура. Жер бетиндеги элдин баары чүчкүргөн кишиге жакшы тилегин билдирет. Бул атабыз адамдын биринчи кылган кыймылы, анан да ага Кудай Тааланын өзүнүн жакшылык тилегинен болсо керек. Болгону доор алмашып, эл өзгөрүп отуруп, ар кай эл өз тилинде, өз адатына каалоо айтып калган шекилдүү. Адам ата аягына туруп, кадыресе кадам таштап басып көрдү. Басканына кызыгып туш келди, басып кетмекчи болду эле, Кудай Таала аны токтотуп койду. Жаңы буту чыккан баланын темпеңдеп ары бери баса бергени атасы адамдан калган. Бир топтон бери кыймылсыз катыган сөлөкөткө жан кирип, ары бери кыймылдап, ал тургай сүйлөтүп бергенине айран таң болгон периштелер жабыла таазим кылып, чегесин тийгизе сажда кылышты. Бул кара сөлөкөт жөн эле зээриккенден жаратылбагандыгын, буга жан киргизилип, кыймылдап, басып, сүйлөп, эң маанилүүсү жаратып жан берген жаратуучусуна сыйынып, анын айтканынан чыкпаган орун басар болоорун, анда тиги периштелердин табиятында болбогон напси, каалоо, кумар, азгырык болуп, бирок ал буларга туруштук берип, напсисин тыйып, каалоо кумарына азгырылбай жашоо кечире тургандыгын Кудай Таала периштелерине эскертип, адамга али жана жан сала элегинде эле, мен муну келишимдүү кылып жасап, анан жан салганда буга жабыла сажда кылгыла деген болчу. Сажда деген адамга сыйынуу эмес, анын адамдыгын урматтап, сый көрсөтүү үчүн эле. Мына ушул буйрукту аткарып, адамга жан киргенден кийин периштелер жабыла саждага жыгылды. Кудурети күчтүү Кудай Таала билип тургандай эле иблис ийилбеди. Ооба, баягы бул сөлөкөт жаратыла баштагандан бери ары кызыгып, ары ичи тарып, бул эми илим жаатында менден өтүп кетпегей эле деп кызганычы күчөгөн иблис ийилбеди. Ал адамдын ичи көңдө экенин көргөндө терисине батпай сүйүнүп, эми минтип ага жан кирип ары бери басканга жараганын көргөндө ич күйдүсү күчөп, бир чети бул былжырак ылайдан жасалган эмеге теңсинбей карап турду.
Иблис, деди Кудай Таала, мен өз колум менен жараткан адамга эмнеге ийилбейсиң? Чыны Кудай Таала мунун баарын алдын ала эле билген. Бирок бул тоң моюндун кылыгы бул жактагы периште жиндерге анан да мобу жаңы жаратылып калган өмүрүн ушул тоң моюн менен атаандаша өткөрө турган адамга сабак болсун деген таризде ушинтип сурады Кудай Таала. Иблис кебелбеди. Мен андан артыкмын, сен мени оттон жаратып, муну болсо ылайдан жаратпадыңбы? Өзүндөгү кайсы бир артыкчылыкты өзгөлөрдөн өйдө коюп, аларды теңсинбей бой көтөргөн адамдар дал мына ушул Иблистин алгачкы текеберлигинен үлүш алган кишилер. Буга чейин далай өмүр сүрүп, бирок мындайды биринчи ирет көрүп жаткан периштелер да жаңы эле жаратылганда да бир Кудайга сыйынуу, ага баш ийүү ишеними менен жаратылган адам да мындай тоң моюндукка айран таң калып, эмне болуп кетер экен дегенсип жым болуп калышты. Чынында жаратканга мындай каяш айтуу аларга абдан одоно, орой көрүнгөнү менен Иблиске бул көнүмүш адат сыяктанып эч кебилбей турду. Мен эми сага ырайым кылбаймын, бейиштен чыгып кет. Кыяматка чейин сага наалат болсун, деди Кудай Таала. Иблистин тоң моюн каяшасына ачууланып, Иблис өтө илимдүү, куу эле, жөн эле чыгып кетүү, айрыкча кыяматка чейин каргышталып жатса, анан жөн эле чыгып кетүү анын табиятына ылайык эмес болчу. Акыры мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мейли, бирок мен кыяматка чейин өлтүрбө деп суранды. Кыяматка чейин тирүү жашай бер, деди Кудай Таала макул болуп. Иблис кубанып кетти. Өзүңдүн күч кудуретиңе ант болсун, мен эми булардын баарын азгырамын, сага берилип ибадат кылган ыкласмандарды гана азгыра албаймын. Өзүң бил, бирок эсиңде болсун, сени жана сени ээрчегендерди чогултуп тозокто толтурамын. Иблис ушинтип эч тайманбай Кудай Таала менен соодалашып жатканда байкуш адам бир анын оозуна карап, бир жаратуучусуна жалдырап эмне кыларын билбей үн сөзсүз турду. Эч кандай ибадатты илими жок киши шайтандын жанына алсыз экенин, шайтандын азгырыгынан сактануу ага өтө оор болорун мына ушул учурдагы Иблис менен адам атанын абалы айгинелеп тургансыды. Иблис өз оюнда биринчи максатына жетти. Кудай Таала аны Раджим, куулган наалаты деп атаганы менен ал кыямат кайым болгонго чейин тирүү калып, андан да кызыгы ошол кыямат кайым болгонго чейин мобуреки адамдын жана жиндердин урпактарын азгырмай болду. Иблис канчалык куу митаан болсо да, мобу адамдын урпактарына Кудай Таала чын ыкласы менен берилип, ибадаткөй болгондорун азгыра албасын ошол күнү эле өзү мойнуна алды. Кудай Таала адамга теги периштелерге салам айт, деди. Ассаламу алейкум, деди адам. Бул Кудай Таала адамдын дитине салган экинчи сөз эле. Ва алейкум салам ва баракатуху. Периштелер саламга алик алды. Саламдын айтылуу тартиби гана өзгөрүп, ар ким ар кандай айтып калганы болбосо, эки тараптын бири-бирине салам берүүсү жана жооп кайтаруусу адам ата менен периштелерден калган адат. Кайсы эл, кайсы улут болбосун, эки адам жолукса салам айтмайы бар. Бул адамдын табияты менен кошо жаралган адат. Адам ата менен периштелер салам алик айтышкандан кийин Кудай Таала адам атага кайрылып, эми сенин урпактарыңдын саламы дал ушундай болот деп эскертти. Адам ата урпак деген сөздүн мааниsin түшүнө бербей, урпактарың дегениң кимдер деп сурады. Кудай Таала адам аркы белин сылап өттү эле, супураны какканда ызыган ундай ызгып урпактар көбүлдү. Бул адамдан тарап кыямат кайым болгончо жашап өтчү инсан насили эле. Кудай Таала аларга өзүнүн жаратуучулугун дагы бир ирет эскертип, алардын убада шертин алуу максатында мен силердин жаратуучуңар эмесминби деп сурады. Ооба, сен биздин жаратуучубузсуң деп моюндашты урпактар бир ооздон. Ал-Мисак, Ал-Мустак же ант берүү күнү деп аталган бул күнү адамдын бардык урпагы жаратуучунун жалгыздыгын моюндады. Качандан бери мусулмансың деген чоң ата, чоң эненин суроосуна Ал-Мустактан бери деп небере чеберенин жооп берген мааниси ушу. Заманында периштелерден өткөн билерман жок эле. Бирок алар да Кудай Таала аларга билдиргенди гана билчү. Бул жааттан да адамдын артык болуусун каалаган Кудай Таала алгач адамга ар нерсенин атын үйрөтүп, анан периштелер адам аларга караганда көбүрөөк билерин аңдап билүүсү үчүн аларга мобулардын аттарын айтып бергилечи деп баягы адамга аттарын үйрөткөн нерселерди көрсөттү. Биз сен үйрөткөндөн ашыкча билбейбиз да, өзүң билүүчү даанышмансың дешти периштелер. Кудай Таала эми адамга кайрылды. Кана анда сен айтып көрчү. Адам алардын аттарын шырылдата атап чыкты. Мынакей, деди Кудай Таала, мен асман жердеги кайыпты, силердин ичиңердеги сырды да билем дебедим беле. Мурдараак Кудай Таала өзүнө орун басар боло турган адам баласын жаратарын айтканда, жаратуучусун аруулап, анын айтканын так аткарып, бизден өткөн эч ким болбосо керек деген таризде периштелер оюн билдирген эле. Кудай Таала алардын билими чектүү экенин, бир гана өзү кайыпты да башканы да билүүчү экендигин ушинтип далилдеди.
Ошентип адам ата учу кыйры жок бейиште тирүүлүк жашоосун баштады.